жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан жарым болчу. Өзү негизи адам баласына ар бир таң, ар бир күн өзгөчө табышмак экен. Жана ошондой эле биздин көрүүчүлөргө дагы ар бир эфир, ар бир чалыш өзгөчө табышмак болуп, биз күтпөгөн, көрүүчүлөр күтпөгөн нерселер болуп жатат десек болот, Гүлназ айым. Ооба. Байкаган болсоңуздар, өткөнкү чыгарылыштарда чынында Кыргызстан боюнча резонанс жараткандагы бүтүлбөгөн окуялар болду десек болот. Эмне жөнүндө экенин байкадыңыздар? Ооба. Баягыда айтып өтүп кеткендей эле Алма Бикеч. Мырза дебей жүрүңүзчү. Мырза дебе мени деп. Тилек мырзага өзүнүн букетин сунду да. Анан бул өзгөчө коомчулукта өзгөчө мындай талкуу жаратып, кээ бирде мындай апалар жолдон жолуга калып, ай качан эле кыз киши мырзага гүл тапшырчу эле десе, кээ бирлери туура деген ой пикирлер болду. Сиз да кандай пикирлерди угуп аттыңыз? Мен дагы ушундай карама каршы келген пикирлерди көп уктум. Кээ биркилери колдоп атса, айрымдары болсо каршы чыгып, дагы башка үчүнчү топ болсо мына жаңылык, мына кадам, ай баракелди деген дагы пикирлер болуп атты. Бир гана айымдар эле күтпөстөн айымдар да аракет кылыш керек деген мааниде берди болуп калды ошондо Алма. Ошол сыяктуу болуп калды. Анан жагымдуу кылгысы келиптир. Айтор ар кандай жакка чөзсөк болот да. Чечмелесек болот. Сиздин оюңуз кандай бул жөнүндө? Эми азыр баягы эки адамдын ортосундагы мамиле болгон үчүн өзүнүн ичиндеги оругуштап турган сезими кайсыл жакка кандай кадамга үндөп атса, биз эч кандай тыюу салганга же өзү айткандай кандайдыр бир эреже киргизгенге мүмкүн эмес го. Өзүнүн тандоосу. Бул жакта баягы сезимдер сүйлөп жатат деген ойду айткыңыз келип атабы? Негизи менин оюм боюнча бул нерсени Тилек мырза деле кандай десем баягы тамаша катары, жакшы маанайда катары кабыл алып коюш керек деп ойлойм. Бул нерсе эч кандай намыстанып кереги жок. Ошондуктан Тилек мырза мындан аркысын балким сиз жигиттик кылып көбүрөөк Алмага далилдеген аракетиңизди кылышыңыз керек. Ошон үчүн бул нерсе эми сиз айткандай сезим экен, бири-бирине болгон мамиле экен. Ал эми сезимди сүйүүнү башкарыш кыйын болот экен. Бирок эң нерси жакшы нерсеге жоруп коелу, Ооба. Мындан сырткары да өткөн чыгарылыштарда сонун жакшы жаңылыктар болгон. Алардын катарында биздин талапкерлерибиз өзүңүз байкагандай катары толуктап турат. Мен бир нерсени айта кетейинчи. Мен жана да угуп калдым. Негизи бизде талапкерибиз менен катышуучулардын ортосуна болгон Саннат менен Мээрим мырзанын ортосуна болгон мамиледе дагы Саннат мырза да Мээрим айымдан гүл күтүп аткан имиш. Качан берет депчи. Ошондуктан бул нерсе Алмадан эстафета болуп кетти окшойт. Андыктан келиңиздер, Тилек менен Алма үчүн бир катуураак кол чабып коелучу. Өткөнкү чыгарылышта Нурлан мырзага Адина аттуу биздин бийкечибиз келсе, ошондой эле биздин Эсенбек мырзага Кыз жебек аттуу бийкечибиз келген. Жана ошондой эле Наргиза бийкечибизге Жылдызбек аттуу мырзабыз келген. Ушул үчөөнүн мамилеси чындыгында канчалык деңгээлде чындык айланып баратат экенин бүгүн балким сиздер менен талкуу кылганга болушунча аракетибизди кылабыз. Ооба. Андыктан мына ушул жана башка кызыктарга бай болгон кезектеги биздин эфирибиз кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Экранга жакыныраак келсеңиздер. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ал эми ар бир эфирибизди өзгөчө шаңдуу музыкага бөлөп берген Тогуз-Торонун профессионалдуу музыканты Эрлан Тогузбаев. Кол чаап коелу. Жакын келип бериңиздер, анда баштайбыз. Жарым болчу. Ар эфир сайын биз апамдын чайын ичип рекламалага турган болсок, бирок бүгүн апамдын чайын ичпей эле жөн эле сиздерге айтып берип реклама кылалы дедик. Анткени апамдын чайын ушул убакка чейин Гүлназ айым 16 жолу ичиптирсиз. Ошол даамдар жөнүндө айтып берсеңиз сиз. Негизи эң биринчи эле адамдын көңүлүн бурдурган бул апамдын чайы деп жылуулук менен, камкордук менен жаңырган атына токтолмокмун. Чынында апа деген зат бул жашообуздагы ар бирибизге жылуулук, сезим тартылган инсандардын сап башында турат десек болот. Анын сыңарындай апамдын чайынын ар бир тамчысында мына ушундай апалардын мээрими, камкордугу жана жылуулугу камтылган десем жаңылыштык болбос. Негедир бүгүн дагы биздин катышуучу менен талапкер эгиз козудай кийинип келишиптир.
экөөнүн бойлору да жада калса бирдей сезилип жатат мага. Бул жака чыгаргандан кийин көрбөйлү, Жылдызбек менен Наргизаны чакырып алабычы, келиңиздер. Окшош кийингенин эми байкадым. Келиңиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кош келдиңиздер. Таанышуу кандай өттү? Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга таанышуу жакшы өттү. Бир жумада бир жолу жолуктук, бирок чалып турду да көп убакыттачы. Башында бул өзү ушундай экен, мындай тез көнө албайт экен да. Мен болсо тез адамдар менен тил табышып кетем да. Анан ойлоп атканмын, мындай баары баягы комментарийде жазып атпайбы, мунун көңүлү жок, тиги төрткө өтүш үчүн эле келди деген сыяктуучу. Анан ошол ойду дагы баягы элдин оюн дагы окуп көрөт экенсиң, өзүнөн да бир сурадым. Сурасам, эч эле неме жок, андай эмес деди да. Анткени бул мурда келбеди эле Гулизагачы, мен ошондо эле кылып коймокмун. Анан анализ да кылдым, сынадым. Кандай сыноолордон өттү? Подписчигин карадым, мындай хайтты кыла турчу деле немеси жок экен да, мындай опыты жок экен да кой. Просто мындай эфирденчи өзү неме жоош көрүнөт да, ошондон көңүлү жоктой ушундай көрүнөт экен да, так мындай күндө чалып жазып атты да. Жакшы көңүл буруп атат, Ооба. Вниманиясы жакшы эле, башка Демек жөн эле келип албаптыр, чын жүрөктөн келиптир да ошондо. Баракелде. Жылдызбек мырза, сизде кандай? Чын эле жоошсузбу? Кандайсыздар? Толкунданып атасызбы? Жок. Бир аз болуп атат толкундануу. Бизде жакшы өттү. Сонун бардыгы. Кандай экен Наргиз айым? Жакшы, сонун бардыгы. Ойдогудай болуп атат. Кайсыл сиз билбеген сапаттары ачылды? Жакындан таанышкандан кийин. Жайыраак көңүлү ошондой эле. Сонун. Жайлаштык, отурдук. Мага сүйлөгөндөй эле сүйлөчү, сүрдөбөй эле. Бир аз сүрдөп атат окшойм. Сүрдөбөй жаныңдамын. Ошол бардыгы жакшы болду, жолугуштук. Айландык. Ушу бир жумада бир болуп калды. Өзүм да убактын болбой алдым. Жумуш болуп. Ортодон чалып сүйлөшүп аттык видео менен. Жакшы эле болот. Жакшы эле күн болот. Жылдызбек дагы бошогон жок, мен да бошобой калдым да. Анан баягы НТСтин эме визиолуктуктун тапшырмасы боюнча видео да бар. Бизде видеодон кийин да сүйлөшөлү. Келиңиздер анда. Экранга назар салалы.
Наргизанын өзгөчө креативдүүлүгү, бунун баардыгы Жылдызбекке таандык экени көрүнүп турат. Наргиза жөн эле роль ойногондой бул жактанчы. Бирок эң нээси баягы экөөнүн тарткан видеолору чын жүрөктөн аракет кылышып, анан сиз айтып өтпөдүңүзбү Наргиза, бул НТСтин физиологдуктун тапшырмасы болгон үчүн эле тарттык депчи. А мындай өзүңүздөр чын жүрөктөн да тарттыңыздарбы же тапшырма эле аткарып коелу дедиңиздерби? Жок, видеодо кандай болсо ошондой болду да, баардыгычы. Биз бир күндө бир эле жолу жолуктуп атпайбызбы? Анан ушу таанышуубуз немеден башталды, чайдан башталды. Анан эшикке чыгып дагы сүйлөшүп, прогулка кылдык. Ошол болгон, видеодо кандай чагылдырса бизде да ошондой эле болду да. Күлкүлүү мындай моменттер, приключениялар көп болду. Биз Жылдызбекти түшүнө албай атабыз да, чын эле бул тартынып атабы, чын эле көңүлү барбы, Менимче чын эле убактысын коротуп атабы, мындай баягы биринчи келгенде эле отурат да, дагы делечи эч кандай мындай. Ошон үчүн Менин бир аз билгеним бар. бир аз айтыңызчы. Менимче тартынып атат, анткени эфирден сырткары жана Наргиза мобилограф эмеспи, ошол кызматын алайын деп бир чет жакка чыгып калсак, бир тынбай чалып атты, тынбай сүйлөшүп атышты да. Кайра Жылдызбек чалып атты, анан анча мынча окуяларын угуп калдым. Өзү кесиби боюнча повар да Жылдызбек. Анан өз колу менен тамактарды жасап берип аткан учурлар болду. Бул демек Жылдызбектин анда башкача ою бар экен да, бул физиологдуктан кетеличи, элдин көзүнө көрүнбөй эле мамиле кылалычы депчи. Байкалып атты да. Сырттан караганда бир көптөн бери эле чогуу жүргөн, баягы кыз жигиттер тез чалып, кабар алып турат го, караңгылык бир албай калса кайра чалып атканын байкап аттым. Карабай эле кийинки чалууларында, күйе болобу деп коюп аттым. Кантип билдиңиз деп кой. Сизге суроо. Мындан аркы мамиле кандай болот эми? Дагы да уланабы ушундай? Болушунча аракет кылып Наргиза, сиз ойлогондой эле кыз бекен? Ооба, мен ойлогондой эле болуп атат баардык нерсе. Өтө сонун, өтө керемет. Кол чаап коелу анда. Биз Наргиза дагы өзүңүз байкагандай созулуп, баягы женская энергия деп коет го. Ошондо чулганып калгандай, Экөөңүздөр бирдей эле боюнуп алыпсыздар го. Уже мындай макияждарда башкача болуп, Наргизаныкы. Көз тийбесин анда сиздерге. Аны байкабай калган турбайсызбы? Кийимдери да окшош турбайбы? Болгондо да жөн эле окшош эмес, мындай сүйгөн кыз жигиттин Аны да байкабай калган турбайсызбы? чекесинен неп атат. Аябай суктанып бүтө албай атабыз же, буларыбыз сүйлөйт. Бирок көз тийбесин эң нээси, жакшы мамилеңиздерди улантып бериңиздер. Кийинки чыгарылыштардан да жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Анда орунуңдардын ордуна алып бериңиздер. Азамат Жылдызбек. Наргизадан сурап койдук го, улантасың. Наргиза улантат да, жагып атса, конечно. Мына ушундай жылуу, жакшы маанайда дагы бул жака чакыра турчу биздин кийинки жубуубуз бар. Алда болсо. Бул Эсенбек мырза менен кыз жибек бикешти чакырып коелу. Булар дагы мындай окшош кийинбегени менен түспөлдөш деп коет го, бир цветовая гаммада кийинип келип. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, ассаламу алейкум. Сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын, баарыбызга көңүлдүү эфир болсун. Кыз жибек айым, сиз кандайсыз? Келгенден бери кандай деп атат? Үйүңүздөгүлөр апаңыз эмне деп атат? Биз көргөнбүз эфирден апаңыз жиберген сиздин баардыгынчы. Бирок андан кийин да бир жума аралыгында кандай өзгөрүштөр болду жашооңузда? Биз чайга чыгып келдик, баары жакшы. Буга чейинки эфирди көрдүм. Эфирдеги көргөн көрүүчүлөргө рахматымды айтам. Аябай жылуу, жакшы сөздөрдү мен жөнүндө мен тарапка жазылыптыр. Ошону эфирден пайдаланып, рахматымды айткым келип атат. Баардыгына рахмат силердин ушундай жылуу сөздөрүңөргө. Эсенбек мырза экөөбүздүн таанышыбыз жакшы эле уланды. Экөөбүз чайга чыгып келдик. Эсенбек мырза өжөр, ар тараптуу, баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей таланттуу жигит экен. Экөөбүз чай үстүндө отуруп, жылуу жакшы сүйлөшүп, эмнени байкадым, экөөбүздө аябай окшоштуктар көп экен.
мүмкүн ошол окшоштуктар ошол нерсеге ошол ойго алып барды. Мен да баягындай негизи чечкиндүү эле кызмын. Ал нерсени Эсенбек мырзадан да байкадым. Бирок ушундай олуттуу суроолордо мен ойлонуп иш кылам. Эсенбек мырза болсо мага караганда да терең ойлонот экен. Ошону байкадым. Анан биз ошо жылуу мамеде нотада эместе аяктайлы деп чечтик. Аяктайлы деп? Биз ошо улан мамилени Сиз айттыңыз, аяктайлы деп. Биз сүйлөшкөндө сездим, Эсенбек мыкты жигит экен, мыкты мырза экен, бирок менин адамым эмес экен. Сиз сездиңиз аны? Же эки тараптан болдубу? Кандай сезилди? Эмнеден улам сезилди? Эмнеден эки тараптан деле деп айтсам болот. Экөөбүз ошо чай үстүндө сүйлөшүп отурганда ал да мыкты адам, мен да жакшы, бирок экөөбүздүн ортобузда мындай тартылуу болбоду деп байкадым да. Эсенбек? Ошол кыз жөөг айтып кеткендей эле экөөбүз баягы чай үстүндө баардык нерсени сүйлөшүп, баардык нерсени ортого коюп, барды бардай, чындыкты чындыктай сүйлөшүп, баардык нерсени чечип алдык. Эми кыз жөөг айымды баары айтып мактап жатканда эле мыкты кыздардын катарын толуктайт. Ошол экөөбүз баардык нерсени ойлонуп, сүйлөшүп, баягы экөөбүз тең оюбуз бир жерден чыгып, же бирибиздин ошол жерибиз келишпей калдыбы, бирибизге толуктай албадыбы. Анан экөөбүз ошол жерден баягы чайдан чыктык, дагы бир сыйра сүйлөштүк, дагы кандай жылыш болобу деп. Бир жума аралыгында дагы телефон аркылуу болсо байланышып, бирибиздин кабарыбызды билишип, эмне кылып атабыз, кандай, дагы оюн кандай, бирибиздин оюбузду дагы жакындан билгенге аракет кылдык. Ошол учурда эле ошол экөөбүз бири-бирибизди туура түшүнүү менен, мен кыз жөөктү колдоп, кыз жөөк мени колдоп, өзүбүз бири-бирибиздин адамыбыз экенибизди ошондой түшүнүп, туура чечим кабыл алып, бири-бирибизди түшүнүү менен бир чечимге келдик ушундай. Кыз жөөк сиз канчадасыз, кечиресиз, канчада? Мен 33-төмүн. Сиз 34-тө? 34-тө. Бир жаш айырым экен да. Мындай ошондо бири-бириңиздерге сезим ачылбаптыр. Болгон бири-бириңиздер түшүнүү менен эки жолго чыкканга аракет кылыпсыздар да. Дагы ошондой. Мисалы мындай болгон жокпу, сен деле күйөөгө тийбей жүрүптүрсүң, мен деле үйлөнбөй жүрүптүрмүн, баш кошолуу деген да сөздөр болдубу эми? Жок, андай тууралуу деле сөздөр болду. Биз баягы баардык нерсе олуттуу карап калдык да. Ал жөнүндө да суроо болду, сүйлөштүк. Эмне себептен буга чейин баягы көпчүлүктүн суроосу ушул да. Бул жашка чейин эмне кылып жүрдүң деген суроо экөөбүз ортокто сүйлөштүк. Кыз жөөктүн дагы баягы эмеси бар экен, өзүнүн эмгекчилдиги, тырышчаак, жашоого баягы мен кандай көз карашта мындай аракет кылып, канчалык бир кыйынчылыктардан өтүп, же кандай бир көз карашта жашоого аракетим болсо, дал ошондой экен. Экөөбүздүн ошол жактарыбыздан баягы ушул жашка келип калыптырбыз дегендей да. Эми баары чындык да бул. Ооба. Дароо эле түшүнгөнгө. Бири-бирибизди түшүндүк. Анан туура эле чечим. Сизге негизи жаш айырмачылыгы кандай, туура эле келдиби же? Негизи өзүңүздөн кичүүрөөк болгону каалайсызбы дагы да? Негизи жаш айырмачылыгы болгондо, экөөбүздүн жашыбыз бир жаш болгондо деле баягы пикир талашуу деген болуп калат экен. Баягы кыргызда айтып коет го, баягы даярнанбыз дегендей. Ошондой эле болуп. Кичине. Акыркы жолу мамиле качан курдуңуз эле, Эсенбек мырза? Акыркы жолу 2022. Серьезный мамиледе ошондо болгон. Канча убакыт сүйлөштүңүз эле? 1,5 жыл. Эмне себептен эки жолго түшүп кеттиңиз? Канча жаш айырмачылык бар эле ал менен? Айырмачылыгы болгондо экөөбүздүкү 11 жаш болду. 11 жаш. Себеп эмнеден болду? Ал каалаган жокпу же сиз каалаган жоксузбу? Себеби пикир келишпестик болуп калды ошол жерде эле. Баягы бир чечимге келе алган жокпуз. Менин кадамымды, мен жакшы кадамдарды кылгам, бирок ал кадамга кичине каршы болду. Бирок аракетимди кыла бердим, бирок болгон жок. Акыры баягы аягына чыкканга туура келген да. Сиз аны жакшы көрдүңүз беле, сүйдүңүз беле? Болгон, чынында болгон. Азырчы ошого да болгон мамиле барбы? Азыркы ага болгон мамиле жок, анткени ал эми азыр бир баласы бар, үй бүлөсү бар өзүнүн. Ошондой болсо деле баягы кээ бирки учурлар болуп калат, баягы жүрөгүңөн чыгара албай, орун бошото албай, сезимдер ойноп коет да. Эми чынында айтканда баягы адам
чыгардым, баягы унуттум дейбиз го, бирок кайсы бир деңгээлде бирок жакын эмес, мындай сезим эмес да. Кимде ойлоп эстөө деген болот. Бирок баягы жакшы көрүү, баягы сезимин баарын унута албай атам деген жок да, кичине окшоштуктарды. Окшоштуруп, ошондой сыяктуу болсо деген кичине ошондой ойлор болуп кетет. Ошол да себеп болушу мүмкүн да, жаңы мамиле куруп кете албаганга себеп болуп калышы мүмкүн. Биз дагы чынында сырттан да карап, олуттуу экениңер, бири-бириңерге аябай көп окшоштуктар байкаган болчук. Анан уланат го деген оюм бар болчу, мен жеке өзүмдүн оюм. Көпчүлүк көрүүчүлөр дагы ошондой пикирлерин жазган. Негизи мен деле ошол ойду менен келгенмин. Бирок эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет дейт, ошо ошол ой менен кечиресиз, ошол ой менен келгенмин дегенде студияга бүгүнкү күнгө чейинби? Бул жака келатканда ошол ой менен келдиңиз беле? Ал айтайын дегеним эме да, мисалы үчүн мен деле жакшы ой менен өзүбүз мына жашыбыз деле токтоо болуп калдык, турмушка чыкканга даяр кызмын, анан ошого Эсенбек мырзага чын жүрөктөн жакшы ой менен келгенмин. Анан бирок сүйлөшүп келгенде баары бир ошо мындай эле калалы деп чечтик да. Сүйлөшүп келгенден Жана кийин бир тамашалуу ой келип атат эсиме. Негизи баягы баш кошоордо айтып коет го, бир жакшыга бир жаман депчи, эки жакшы болуп калдыңар окшойт дейм. Өтө идеалдуу, жана китептегидей алиппе деп коет го, китепке жазылгандагыдай болуп көрүнүп атасыңар да мага. Ошо комментарийлерден да окуп калдым, ошентип жазышыптыр көбүнчөсүчү. Эми бул нерсени убакыт созуп деле кереги жок го. Демек эки жолго түшсөңүздөр, бул да тагдыр экен. Эсенбек мырзага да дагы да бактысын тапканга аракет кылабыз эми. Бирок 3-сезонду аяктап бартат. Бир эме кылып койсом болобу? Кыз баягы кадам таштап келип, баягы сый урмат менен келип атпайбы, андыктан да мен дагы ушул кыздын кадамын сыйлап кичине куру кетпесин деп кичине белегимди ала келдим эле. Ошо белегимди берип койсом болобу? Эшикте кыш болуп атса дагы баягы жүрөктө жылуулук болсун деген маанай. Жүрөктө жазы. Баракелде. Эсенбек мырза кандай коштошконду билет экен, аябай жакшы коштошот экен, Жүрөктө кала тургандай. Кайра сүйүп кала тургандай коштошот экен го. Мен да Эсенбек мырзага абдан ыраазы болдум. Сыйладым. Ошол сыйымды мен да билдирип коеюн. Эсенбек мырза экен, таттууну аябай жакшы көрөт экен. Таттуу мен өзүм деле таттууну жакшы көрөм. Сладкая ешкасың деп айтып калышат көбүнчө. Ошо Эсенбек мырзага менде да белегим бар. Экөөңөр франк кылбай элесиңерби, эки жака түштүк деп. Тамашалап койдук дегендей эле болот атат мага. Өкөтең. Мерси. Мен ойлоп атам, ушул экөө бир жылдан кайра табышып албаса мага келиңиз да. Бир-бирин сыйлап атып элечи. Ошо. Отуруп туруп эле, мунун баары тамашалоочу, биз улантабыз дейби деп күтүп атам. Кол чабуулар менен Келиңиз. талапкер болуп, биздин Эсенбек мырзага келип, атайын өзү жакшы мамиледе, жакшы маанайда келген, бирок эмнегедир баягы сезимдер ачылбай калыптыр. Кайрадан биз бүгүн студиябызда Ушундай жакшы маанай менен Кудай буйруса сизге дагы сиз жактырган, сиздей кызды издеп жүргөн мырзалар болсо сөз бизге кайрылат деген ойдомун. Биздин студия сизге жакты деген ниеттебиз. Ушундай жакшынакай өзүңүзгө жарашкан гүлдестеңиз менен биздин студиябыздан узатууга аргасызбыз. Жакшы күндөрдө кезиккенди жараткан насип этсин. Кыз жибек айымды. ооба. Кыз жибек айымдын апасына атайын апамдын чайы сиздин апаңыз болсун, даамдап ичип койсун. Апаңызга сөз салам айтып барыңыз. Өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Катышуучуларга кааларым ушул жерден өзүңөр ойлогондой түгөйдү табышыңарга тилектешмейин.
жакшы көрсү. Жакшы кылыңыз. Салам айттыңыз апаңызга. Кол чабуулар менен анда жөө кайым узатып коелу. Көзүнө жаш Я келген Гүлнасайым, айтпаңыз. 3-чү сезон аяктады. Эсен мырза 34-кө чыкты. Кайрадан жалгыз калды. Эми эмне болот, балким 1-2 чыгаш ичине жаңы талапкер келип калабы, аны биз азырынча билбейбиз, Ооба, ошондой жакшы ниеттер менен биз программабыздан ары карай улантып берели, Канат мырза. жарым болчу. Биздин катышуучубуз менен талапкердин Нурлан мырза менен Адина айымды бул жака чакыргым келип атат. Келип бериңиздерчи. Саламатсыздарбы? Бир жуманын ичинде көп окуялар болуп кетти окшойт. Assalomu alaykum жалпы катышуучулар, Канат мырза. Бизде кызыктар көп болуп кетти. Эмнесинен баштасак, Кызыктыраанан баштаңыз. Видеодон баштабайлыбы? Келиңизчи, Анан видеодон. айтып берели. Анда көрүүчүлөр да видеого көңүл буруп беребиз. Негизи Нурлан мырза өз теңин тапкандай эле сезилип атат да магачы. Бирок баягы чыгармачылыкта жүргөн адам кандай мамиле кылып болот экен, чындап эле көңүлү ачылып атабы билеличи эми. Келиңиз, сүйлөп бериңизчи. Видеодогудай эле болуп атабы мамиле? Ооба, биз жумасына канча? 2 жолу, 2 жол жолуктук, 3 жол жолуктукпу. Эң кызыгы Адинанын туулган күнү болуп калды. Адина дагы туулган күн тосуп атам, келип кетесизби дегенде хорошо деп, бизде эми отказ жок. Отказ жок болгон ушуна баарына жокпу же Адинага жокпу отказ? Адинагачы. Ошону билип алалы. Анан мен да Тилек мырза айтса болот, отказ жок, ырдап барып бердим депчи. Көрдүк да биз деле видеодончу. Жок, мен ошону уюштурган мен болуп атам да. Акчасын бердиңер Тилекке. Анан ойлонуп отуруп Тилекке чалдым. Сен акчага келдиңби деп. Тилек менен сөзчтүм, анан да бир дос бар эле гитарист, ал менен сөзчтүм, анан мындай кичине сюрпризный мындай көңүлүн ачып коелу деген ойдо. Шан шөкөт менен анан таттууларды алып, торт алып, гүл алып дегенде анан барып ырдап ошол жерден кичине көңүлдөрүн көтөрүп, баягы өзүнүн коллегалары менен, достору менен отурган экен. Ошол жерден дагы жакындашып, көрдүм аяктан дагы Адина чындап эле карап отурсам баарына тыңгыз экен. Үй жумуштарын кылып, баарына жешип берет да. Чайын коет, коласын коет, суузун коет, ишил баарына жешип берет. Тамагын алып келет. Пловду жакшы жасайт экен. Мен ойлогон эмесмин, баягы баарыбыз эле
күрүчтү жакшы эле жаза албайт го, негизи ош жактагылар жакшы жазайт. Анан Таластан ушундай жазайт деп күткөн эмесмин. Таластан Гүлчатайдан башка да. Гүлчатайды жакшы жазап, Гүлчатайын жеп көргөм да. Анан таластыктарда мындай ашты жакшы басат деп ойлоп болуптурсуз да. Мен ошону ойлогон эмесмин. Анан күрүчүн жооп, сен басмысың? Мамам экөөбүз бастык дейт. Анан эң кызыгы эме болду. Мен квартирада жашайм деген да. Анан мен ойлогом, ушу тааныштар менен эле тосо керек квартира деп. Анан барсак эле көрсө ата-энесинин үйүнө тосуп атыптыр. Мен шокпун. Кайра артка уже жол жок болду. Бастырып кирип баргандан кийин ырдап кирип алганбыз да. Жаман катуу кармаптыр, Жок, анан Сразу кармадым. Жаман Мамамдар тааныштырайын. Жаман үйдөнү болдум чынында. Таанышып эле эртеси күнү кандайчы ата-эне менен таанышкан кандай болот деп. Анан эчтеке болбойт деп туруп алдым бияктан. Специально уюштурганмы өзүм түшүнбөй калдым. Бет, ошондо беттерим тартылышып. Уялдыңыз. Анан ырдап ошол жерден отурдук, анан бир кезде бир куттуктоо кылабыз деп калышты. Анан ошондо дагы апасын чакырып атпай. Апасын светти өчүрүп коюңуз депчи. Кирбей турса экен, мени көрбөй турса экен деп баягы. Ошо светти өчүрүп анан баягы. Светти өчүрүп куттуктамакпыз да. Ошол жерден анан айла жок чакырды. Апасын чакырып анан ошол жерден Тааныштыңыз. Жок, биринчи куттуктадык, светти өчүрүп. Андан кийин анан свет күйдү. Жок, чынында мен болгондо айтып атам. Светти өчүрүп, жанагы тортко шамды жагып, шамды жагып, анан бир экөөбүз куттуктап, анан ар жагынан баягы общий коллегалар кыйкырып куттуктамакпыз да. Видео тартайын. Видео тартмакпыз, кыскасы анан. Баарын даярдап коюп турсуң, видеосунан бери тартат. Сиз жаман уялыптырсыз да, эми сиз ошол үйгө барганда сакалыңызды алып эле келет окшойсуз башка да. Жок, аны билгенде алып коймокмун да. Кайра өстүрүппү эмгиде? 2 жумадай өстүрүп келдим. Анан апа ошентип ролун аткарды дагы. Ана жөн роль берип атат да, светти өчүрүп күйгүзүңүз, биз тартабыз. Мен бер жактан кийдим. Сонун кайненеңиз бар го, ушундай. Башка киши жок беле десек, действительно таппай калдык, анан айла жок. Андан кийин баягы Адина кеткен турбайбы, Адинанын апасы. Туулган күнү менен куттуктап, Адинаны кызым ушундай, анан жалпы бизге дагы рахматын айтты. Анан ошол жерден айла жок эми баягы таанышканга туура келип калды. Мен да тааныштым. Башым дейп. Жок, айла жок. Неге айла жок? Мисалычы, балким Адинанын ою билгиси келди да, сиз канчалык деңгээлде мындай баягы серьезный шаг таштап атасыз ошон үчүнчү? Анан сиз таанышканда мындай суроолор болдубу сиз тарапка, ата-энесинен тараптан? Сен чын көңүлдөн сүйлөшүп атасыңбы? Үйлөнөйүнө ниетиң барбы деген суроолор болдубу? Жок, андай болгон жок. Эми бага деле мен баягы сразу эле баягы таанышкан эртеси күнү барып эле баягы ата-энеси менен таанышам деген ой жок болчу негизи менде. Кийинчерээк эми болсо болмок да. Неожиданно болуп калды, орусча айтканда. Жактыбы ата-энеси? Кандай адамдар? Сонун адамдар экен, жөнөкөй. Эме экен. Адина окшош экен, апасына аябай копия экен. Мен сразу эле айттым, апаңа окшош экенсиң, ооба копия. Ошол жерден дагы көп сырларын билдим. Адинаны да ошол жерден көп жагынан байкадым десем болот. Рас эле барганыбыз жакшы болуптур. Анткени кыймылдагандары, окот кылгандары, кыскасы бардыгы баягы чики-чики да. Жайында. Жайында ордорду менен баарына жетишип жүрдү. Анан ойлонуп ичимен өзүмчө болжагым мындай толгонуп, үйлөнүп алгандай болдум да. Мен кандай жай болот деп элестетип мен өзүм конок тосуп аткандай болдум да, досторум келип чуркап жүрөт да. Ошону бир моментте ошондой элестетип кеттим. Анан кой отур. Кой дедиң. Кой отур, кичине дагы таанышалы, бирибизди билиш керекпиз деп өзүм өнүкө жөнтүрөмүн деп. Ошентип өзүм дук берип отурдум. Сразу дароо колун сурайчы деп болгон. Ошондой ошондой болду. Тилек, сиз ошону Састараны кандай көрдүңүз? Чындап баягы бири-бирине төп келе тургандай бекен? Биз башында келгенде эле Адина айым экөөнү мындай жактыргам да, экөө мындай бири-бирине мындай пар келген да. Анан ошондо эле айткам Нурлан байкеге. Аракет кылып көрүңүз, сүйлөшүп көрүңүз. Ошо балким сиздин ошо чын эле болочокто жубайыңыз болуп бере ала турчу жубай окшойт деп жүзүнөн элечи. Адам бир караганда билесиң да мындай.
Анан Нурлан байке да айтып калды, биз да бардык, жана өтүп өткөндөй эле. Бир аз кызмат кылдык, бир аз да болсо келген коноктордун маанайын бир аз да болсо кичине көтөрүүгө аракет кылдык. Бирок мындай сырттан карап келгенде чындыгында мындай көрүп алам да, экөөнү мындай бир жакшы бир жубай түгөй чыгарына көзүм мындай жетип турат да. Себеп дегенде экөө тең мындай чыгармачылыкка чын жакын адамдар экен да. Бияк дагы чыгармачылыкта жүргөн адам, тияктагы дагы. Негизи түгөйлөр негизи бир чөйрөдө болсо бат тил табышат экен да. Балким тияк башка чөйрөдө болсо мындай кызганыштар болмок, түшүнбөстүктөр болмок да. Аны экөөнү мындай караганда чынын айтканда жакшы бир жубай көрүп турам. Болочокто буюрса. Динара айымга суроо беретчи. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кош келдиңер. Ажинай жакшынакай, сүйкүмдүү кыз экен, мен көрдүм. Аябай кубандым. Бирок Нурлан байкеге мен оюм мындай эле болуп атат да, мага да бир СМСтер келди. Нурлан байке бул кызды атайын чакырып алган 4-сезонго калыш үчүн. Нурлан байкенин ата-энеси дагы, өзү дагы каршы экен да. Это турмуштан ажырашкан, анан тем более баласы менен алганга каршы экен. Нурлан байке азыр жөн эле 4-сезонго калыш үчүн эле Ажинаны өзү чакырып алып, анан азыр мындай роль ойноп отурат да. Бул божомолбу же так маалымат барбы? Неме мага 2-3 СМС келди, өзү чакырып алган деген. Өзү дагы мага тактап берген, мурда бизде сөз болуп кетти эле го. Ошондо айткан Нурлан байке, мен ажырашкандарды алышым мүмкүн, бирок баласы менен албаймын деген да. Ал менин сөзүмө турган мындай. Ошол сөзгө турам деген да. Азыр жөн эле мындай роль ойноп отурат окшойсуз да бул жакта. Микрофонго. Мен шок болуп атам негизи. Динара сен ойнотуп атат, чакырды деп аябай мындай. Мен ал жерден эч кандай чакыруу сезим болгон жок. Айдина өзү келди, өз сезими. Мен да сурадым. Сен чындап эле келдиңби? Сезимиң бар десем, ооба, сезим менен келдим деди да. Ошондой эле. Бул жерде сүйлөшүп алып мен мурун таанышымда болгон эмес, Алмада таанышым эмес, мурункудай чакырып алгыдай. Алма менен аркылуу тааныштамчы эми мисалы. Мурун тааныш болсом анда айтсаңар болот эле. Алма менен сүйлөшүп жүрсөм. Айсыл да кошумча бар окшойт. Айым аябай жоопкерчиликти алгансыз го бул айымга. Канча акыркы эфирлерге келе алган жокмун. Бул айым келгенден бери ордуна жооп берип аябай монтип. Бул жакка жооп бергим келип атат. Мурдагы эфирди көрбөгөн окшойсуздар, демек өзүңөр жакты эле көрүп башкаларды көрбөйт окшойсуңар. Ал жакта айтылып кеткен маалымат боюнча балдар атасында деп. Азыркы учурда Ажина бойдок. Мен ал жактардын баарын көрдүм. Нурлан байке эмнеге дегенде мынтип айткан. Менин балам менден биринчи төрөлүш керек. Ой, кандай эле? Менин аялым только биринчиси менден төрөш керек, ушундай айткан да. Мындай баласы башкадан болбош керек деген да. Оюмду туура эмес айта албайм. Бирок ошол сөздөр болгон. Жо, микрофонго сүйлөйсүз. Жо, аны талаптарымда болчу. Анан өткөндө эфирде мына баары көп болду. Мен талаптарымды бир аз жумшартышым керек экен деп түшүндүргөм. Аны сен Динара келбей калгансың анда сен. Мен келбесимде баардыгын көрдүм. Көрдүң, ошол да айтылган да. Ошондо Сиз просто андай ситуациядан аябай коркчуңуз эле го. Мындай баласы барларды алгандан, ажырашканды алгандан аябай коркчуңуз эле го. Жок, корккон деле эмес, просто мен талаптарым ошондой болчу. Талапка бек туруп бергем да менчи. Ошону жумшартайын кой деп мисалы келгенде мага действительно жакты, мындай жылдыз кыз экен, сүйлөшүп көрөйүн деген ой келди. Значит, сүйлөшүп атабыз, ошол эле. Анан бияктан договор кылып алды. Мен андай эмес, мурун тааныш кыз эмес болчу, Алмадагы. Жок, негизи да эми. Сүйлөшүп алдыңар деген сөз мага катуу тийип атат да. Нурлан байке, сиз эмнеге анчалык актанып атасыз? Эгер андай болбосо, отура бериңиз да мындай серьезно элечи. Жок, андай эмес деп. Сиз постоянно эле мындай актанганды жакшы көрөсүз. Жок, Динара, мен сага жооп беришим керекпи? Эми сен сурап атпайсыңбы ушундай? Жок, актанбай эле жооп бербейсизби? Андай эмес. Жок, мен чыгарган. Жок, жакшынакай эле жооп берип атам. Мен урушкан жокмун сен менен. Жок, өзүңүз аябай жок деп мынтип. Бул жерденчи Динара айым ушунча жинни келип. Бул жерден Динара башында Динарага Нурлан жакчы. Кийин Нурлан карабай койгондо Динара кызганып эле азыр жөн эме кылып атат. Бергиле, Руслан байке деле сүйлөсүн да алмай. Сүйлөсүн да. Динара, сен экөө жакшынакай эле сүйлөшүп атат, менин оюмча. Экөө бири-бирине жагат. Просто Динара кызганып эле азыр могу жерден атайын кылып атат да, Динара.
Руслан байке. Айсылайым айтсынчы, бир нерсе айтчудай болуп атат. Руслан байке, сиз Айтпайт адашасыз. ат Нурланды Айсылайым. жакшы көрчү деп мени антип жакшы көрөт дебегиле. Мен Нурлан байкени өз Сен айткандай постоянно эле байкем эметип катары. жүрбөдүң беле? Мен бардыгы менен жакшымын. Нурлан именно эле Нурлан байке менен эмес. Нурлан байке деп элечинден кийин сени карабай койгондо азыр атайын айтып Мен атасың. Нурлан байкеден жашнакай баланы карап Бул өткөндө Эме Руслан байке, өткөндө талаптарын өзгөрткөн. Руслан байке, азыр бир сөз. Динараны мен карабай койгон жокмун, карындашым көтөрүп жакшы көрөм деп эле эфирден да айтчым да, сыйлайм баарын. Мен да кошуп кетейинби? Динара эженин эле эмес, ошол кездерде Нурлан байкенин деле көңүлү бар болчу Динара эжегечи мындай байкачыбыз да. Мындай эфирден тышкары кучактап, андай экөөңөрдүн көңүлүңөр болуп атат го десек, жок карындашым деп эле кутулуп кетчү да. Анан кийин эми мындай сүйлөшүп көрбөйсүздөрбү? Динара эже экөөңөр чын эле пара болуп калсаңар, жашыңар да тең эле деп десек, жок мен мындай жана принцибин айтып кеткен да. Мен турмушка чыкпаган, кыз алышым керек депчи, бирок Динара эжеге көңүлү бар экенин байкалчу да. Анан азыр талапкер келгенде эмне үчүн жумшартып атасыз? Динара эжеге эмнеге ошол убакта жумшарткан эмессиз табабыз. О, абдан сонун суроо болду. Фатима, чоң рахмат карындашым. Жакшы көрөм го сени да. Өткөн эле айтпадым беле. Эми ачык эле сөз, айла жок болуп атат айтканга. Анан эми мен ошондо айттым го, мен кайра эле жаңы эле сөздү кайталап атам да, мен талаптарымды жумшарттым. Сүйлөшүп көрөйүн. Ушундай жылдыздуу сонун кыз экен, мен жашоосун байкайын, сүйлөшүп көрөйүн, ар жагын билип көрөйүн. Может башкача болуп кетет деген баягы оюмду өзгөрттүм мен. Мен айткам ошол студиядан эле өзгөрттүм сразу депчи. Ойлонуп кеттим. Макул анда Нурлан мырза, эмнеге сезон бүтөйүн деп калганда өзгөртүп атасыз? Эмнеге бүтөйүн деп калганда жумшартып? Сезон бүтөйүн деп калганда келбеди. Бул жак айымды күтүп жүргөн экенсиз да. Анан эме Айсылайымды жакшы көрөт окшойт мен сен. Жок, жакшы көргөндө эмес. Баарыбызга айтып чыккан да, просто Нурлан мырзачы. Сезимдерин. Бала эле болуп атат да, ортодо бала болбосо го деген сөздөрү болгон убагындачы. Чында баягы билесиздер. Ошого азыр моякта чурулдагандар жөн эле кызганган сыяктуу болуп калып атабыз. Баягы башындагы талаптар боюнча мен эметпейин дедим да, ошентип жүргөм. Анан действительно Адина келгенде кичине ачыгын айтайын, симпатия болду да. Ошону эле айтайынчы. Саламатсыздарбы? Мен да өз оюмду айтып кетейин. Симпатия болгон чыгар, бирок менде мындай ой болуп атат да, биз эмнеге чырылдап атабыз? Биз Адинай үчүн деп чырылдап атабыз да, себеби мүмкүн талаптарын өзгөрттү да, бирок Нурлан байкенин өзүнүн принциби бар болчу. Жок, баласы жок, менин принцибим ошол. Даже хайп үчүн болсо дагы депчи ошентип айткан да. Анан кийин бул жерде сиз азыр мейли көрөйүн деп коюп, анан кийинкисин сиз кандай ойлоп атасыз? Кийинки жашоону дагы Адинайдын көңүлү түшүп калбаш керек да. Кыздын дагы көңүлүн ойлоңуз да, сиз башында эле айтпадыңыз беле. Мен хайп үчүн сүйлөшүп коюшум мүмкүн, бирок баласы жок, мен принципиально деп ушинтип айткансыз да. Ошон үчүн биз чырылдап атабыз, биз кыздарды дайыма ушинтип жаман көрүнүп калабыз да. Эми Айдана, мен хайп үчүн бияка келгендер менен сүйлөшөм деп сага айткан эмесмин, биринчиден. Экинчиден, мен мага симпатия болду, сүйлөшүп көрөйүн, ар жагын билип көрөйүн деп сунуш кылдым, кабыл алдым. Ошол эле. Мүмкүнчүлүк бердим. Кандай түшүнбөйсүңөр Бул жерден бакыт калып отурбайлыбы азыр? Экөөндө баары жакшы да? Экөөндө баары жакшы. Бул жерден экөөнү азыр суроо болуп атпайбы? Кот руккула бири-бириңерди кот акырын. Канат мырза. Сүйлөңүз сиз. Бул жерден азыр мен көрүп атам, экөө бири-бирине жакшынакай симпатия болуп атат да. Бул жерден азыр жөн эле буларды ажыраштырбай, андан көрө бакыт каалаганыбыз жакшы азырчы. Ал оюңузду уктук. Азыр ойлорду угуп бүтөлү. Бул жерде эмнеге Динарага андай мүмкүнчүлүк берген жок, бул жакка берилип атат. Бул жакта эми сердцу не прикажешь же. Динара айымга мүмкүн сезими болгон жок, бул жерде болду. Ошондуктан да эмне ар дайым эле биз төрөлгөндөн бери эле бир эле калыпта, бир принципте жашай берсек биз өнүкпөйбүз да. Ошон үчүн ошо жизнь непредсказуема, ошондуктан эле мен сүйлөп кетсем болобу? Бул жашоо бүтүп алсын, анан кийин берели. Эмне эле болуп атабыз? Мен бул жакта болдум, болбосун бул айырмасы жок. Бул жашоо ошосу менен кызык. Биз ар дайым өзгөрүп турабыз. Мүмкүн ошол кезде ал принцип актуалдуу болчу, азыркы учурда ал актуалдуу эмес. Анткени азыркы учурда сезимдер жооп берип атат, сезимдер жоопкерчилик болуп атат деп ойлойм да. Ошондуктан эмнеге жаман ниет кылып атабыз? Бакыт калып койсок эле жетиштүү го деп ойлойм да. Эле мен сүйлөп кетейин. Микрофонду бергиле, тияк. Ким сүйлөйт? Ай турган, келиңиз. Алма жооп берип кетсем. Азыр ай тургандан кийин.
мен ойлойм да азыр аябай чычалап мондай эмне жок мен антип айткан эмесмин, анан кийин актанып атпайсызбы? Эгерде ошол баарыңыз актанганыңыз мындай калп болсо, биздин сөзүбүз калп болсо, анда доказать этип до конца чыгыңыз да ошол мамилеңизди. Ошону айткым. Ооба, убакыт көрсөтөт буюрса. Санжар, келиңиз. Бул жакта мындай болот да. Баарыңыздарга салам. Алманын оюн сыйлайм. Бул өзүнүн ою да. Эми буга каршы чыккан болбойт. Бирок бул жерде эме болуп атат да. Алма ал убакта жок болчу. Бул нерседе айырма бар. Разница жок деп атпайбы? Разница бар. Биринчиден. Ал убакта ушул жерде чырылып аткандар бар болчу. Ошолор өз көзү менен күбө болуп, ушул баласы эле болуп калды атак. Ушундай сезимдерим бар, жакшы көрөм дегенде уккан үчүн айтып атышат да. Алма ал нерсени уккан эмес да. Например, деп атам да, ал убакта да сезим болгон, азыр деле ошондой сезим болуп атат деген. Бул жакта булардын чырылып атканы чынында просто талапкер кызды ойлонуп атышабы? Анткени мен оюм боюнча да, Нурлан байке, мындай да. Сизде эгер ошондой принцип мурунтан бери жашап келаткан болсо, сиз эгер сезимдериңиз болуп ойгонуп аткан күндө деле сиз ошону кайра ойлоно бересиз. Кандай кылып чечем, кандай кылам, ата-энем кандай ойлойт деп ошол нерсе сизди жей берет. Акыры жей берет да, акыры бир күн жаман чечим болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан жакшылап ойлонуп туруп, үйдөгүлөр сүйлөшүп, үйдөгүлөр эме деп туруп терс чечим чыгарбасаңыз, сизди ал нерсе жейт, кайра жейт да, бир күнү бүтүрүп салышыңыз мүмкүн да, жаман жол мененчи. Ошон үчүн чырылып атат да. Бул жакта Айдинанын да убактысын албаш керек деген ошол. Ооба, туура. Барыңардын оюңарды сыйлайм. Ооба, туура нерсе. Үйдөгүлөр менен сөз болдубу негизи бул темада? Ооба, үйдөгүлөр менен Каршы эмеспи? сөз болду, каршы эмес. Эми мен деле канча 34-кө келип калдым да, түшүнүп атат, баары эле үйлөн дей берип. Мен деле уже жүрөккө жеткен да ал нерсечи. Негизи эркектерге деле ошондой болот. Ооба, сиздин чечимиңизди сыйлашат, колдошот. Мен чечимди сыйлап, анан апам байкап көр, сонун кыз экен. Маанай эмеси ачык, эмне деп коет, жаркыраган кыз экен. Байкап көр балам, эми жашоодо деген ар кандай нерселер болот, билбейбиз. Ар кандай сыноолор болот деп. Эмне болуп атат бул жакта? Ошондой нерселерди айтып. Эл өзүмө жооп берем. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам да. Мен мисалы андай СМСтерди мисалы сен жөнүндө мага деле көп жазат. Жо, сен жана айтып атпайсыңбы? 3-4 СМС келди депчи. Нурлан менен Адина сүйлөп коюнчу. Эми буга чейин Нурлан кимге эмне деп айтат эми баары эмеспи турабы? Азыр өзүнүн бактысын таап атат, сүйүүсүн таап атат, болду да эми. Кайра мурункун чукуй бергенде эмне? Экөө бактылуу болобу, болбойбу силерге эмне? Турабы? Экөө чечет аны өзү. Главное азыр Нурланга жагып атат. Нурлан сүйүп атат. Буга чейин силерди сүйбөп тур, азыр кызганып аткандар. Адинанын убактысын ал ошо убактысын арнаган үчүн Нурланга келип атат. Азыр тим койгула эми жакшынакай сүйлөшүп атканда жөн эле Нурлан илгеркилерин айтып бербе. Нурлан айткан жери бар болуш керек эми. Айтат да эркек да. Айта берет. Эме Нурлан өзүң духуңду түшүрбө, сүйлөшө бер, буйруса баары жакшы болот деп ишенебиз. Кечиресиңер, багы мен кыздардын атынан сүйлөп коеюнчу, Канат мырза. Динаранын көздөрүнөн мындай бир нерсени айта албай, бир көп нерсени жашырып коюу эле дагы деле сезими барбы, мындай түшүнүксүз болуп атат да. Жок, Динара айым деле чычалып атат чындыгында, чоо, бир нерсени айта албай элечи, аялына чейин айта албай, бир аябай экөөнүн ортосунда аябай көп сөз болгон сыяктуу сезилип атат да. Жок, элдер бул жактан туура эмес ушунат атат, ортосунда экөөнүн бир нерсе болгон деп, эч нерсе болгон эмес. Просто Нурлан байке менен кичине сүйлөшүп калганда айткан го, өзү да айткансыз турабы? Сиздин мамаңыз да каршы, баласы менен алганга дагы, ажырашканга да каршы. Сиз айткансыз. Анан мен ошону эле айтып атам, просто сиз өзгөртүүңүзгө эмне себеп болду деп атам. Анткени бул жакта отурганда мени жок, Динараны карындашымдай эле көрөм, мен бул ажырашкан деп бизди мурда өткөн эфирде ошо Нурлан байке айткансыз, турабы? Ажырашкан деп эч ким. Жок, буш дейсиңар деп сиз айткансыз. Эме? Сиз айткансыз Айдана экөөбүзгө. Динара, биринчиден мен бушной анан ажырашкан деп айта элекмин, Кудайды карап. Сиз айткансыз, мына Кудай турат го, Айдана экөөбүзгө айткансыз. Мен ушинтип айттым эле, бу деп Айдана. Айдана айткан. Кудай турат ей. Мен бу. Биз аны асмандан алып айткан жокпуз. Динара, жөн эме кыла бербе. Мен Кудай турат го, Айдана айтып атат го, Айдана өткөндө ушул эфирде айткан турабы? Жөн эле Кудайдын алдында күнөө боло бербегиле. Айнурага деле береличи, келгиле берчи, сүйлөсүнчү. Жөн эле сөз ойлоп чыктыңар, Жөн эле сөз эмес, Нурлан байке. Эркек болсоңуз? Кудай карап турат, Кудайга жооп бересиңер ушул. Кудай карап турат, Нурлан байке. Жок,
Жоқ, мен душник деп ана неме деп. Микрофонго. Келиңиздер. Динара айым, Айдан айым, неле провокация кылып атабыз? Биз уккан эмеспиз силер буусуңар дегенде эфирден. Мен айткан эмесмин, Кудай турат менен. Мен антип айтпайм, кыздар ажырашкан анан деп айткан эмесмин. Айтылган нерсе да бул мен асмандан алган жокмун, Нурлан байке. Калыс сөзүңөрдү айтчы. Айттым мына. Жаныбыз деле отурганда. Жок, Айдана, Айсулуу эже үчөөбүз укканбыз именно. Мен Кудай турат, Нурлан байке. Эркек болсоңуз сөзүңүздү алыңыз. Айсулайым, ачык сөзүңүз айтсыз, мен айттым эле ушинтип. Айткансыз. Руслан байке, Динара. Башка бирөөгө деле. Динара болгону экөөңөр совпадение болбой калыңар. Ошон үчүн ал сени ойлоп атат. Руслан байке, мен сиздин оюңузду сураган жокмун. Совпадение болбой калды, ошон үчүн экөөңөр сүйлөшпөй калгансыңар. Жөнө жаман көргөзө бербе да биякчы. Антип айтылган эмес. Кудайдын алдына бул деп айткан эмес эч ким. Ажырашкан анан. Кел. Айтпайм дагы мен жашоомдо. Микрофонго айтабыз. Жок, антип айткан эмесмин, мен жөн эле айтып атышат да, мен ошого буу деп буюмду айтат да. Нерв болуп атам да. Бу анан ажырашкан деп элестет, мен оозума чыгып атат. Ой, Айсулайым, мен айткан эмесмин, Кудай карап турат, Кудай алдына жооп бер, болду. Ошону эле айтып койчу. Нурлан мырза, микрофонго аласыз. Мен ошо тамашаны. Мындай да айтпайм мен, мындай да айткан эмесмин. Ооба. Мен Мунарбек айткандыр, меникini уктуңар беле. Айнура койрайлы, Айнура айтсын оюн. Жөн эле. Ошо ойлойм да, биякта. Мен ойлойм да, биякта Динара эже менен Нурлан байкенин биякта сезимдери, симпатия бар болчу да. Анан ошол жакта деле этот принципин эмне кылып койсо болмок да. Ушул жактан Динара эжеге обидно болуп кетти деп ойлойм да. Анан бияктан атыңыз ким эле? Нурлан. Адина. Ошо Адина эжеге азыр принципин эмне кой берген үчүн Динара эжеге биякта обидно болуп атат деп ойлойм да менчи. Карындашым эме да, мен Динара экөөбүз сөйлөшүп келебиз, мен сезимим болсо айтмакмын да, сезимим жок, карындашым катары жакшы көрөм деп айтчымын да. Аны силер туура эмес түшүнбөгүлө да. Эмне кылышым керек мен силерге? Сиз биякта шуткалап айтсаңыз делечи. Жок, ал баласы бүттү уже айтылды, кайра айтыла бербели аны. Бул сезим боюнча айтып атам мен, Динара боюнча. Мен Динарамга сезимим бар, мен сени сүйөм деп айтсам бир жөн. Микрофон. Ал жакшы эле айым, анан мен сүйөм, сезим бар деп айткан эмесмин да. Жок, ошо жаңы эле Санжар байке да айтып кеткендейчи. Динара айым аябай жакшы айымда, мага мындай аябай ылайыктуу, бирок баласы эле болуп атат да, аттиң деп. Эме да, Фатима айым, сезим болсочу, мен эпак эле сезимди билдирип сүйлөшө алмакмын. Бирок карындашым катары жакшы көрөм, баарыңарды жакшы көрөм деп айтчым мен. Сезимиз бар, бирок принципиңиз кармап калды ошол кезде. Нурлан мырза, азырчы биздин жалпы кыздардын ою кыздын убактысын алба деген сөзгө келип атат да. Эң эле элементарный пример, Динара эже менен сүйлөшүп, симпатияң бар болуп туруп, этегинде өзүң принцибиңе туруп койдуң, мамилеңди уланткан жоксуң, азыр дагы ошону кайталайсың, андай кылба деген сөздү айта албай жатабыз да, толугун айтканда. Мен Динара менен сүйлөшүп жүрүп же токтотуп салган жокмун да. Ошону түшүнгүлөчү, мен карын. Мен жок да, ортодо сезимдер деген ойнош керек силер, түшүнөсүңөр? Сезим болуш керек адамда. Бул теманы жабалы. Болду, Мунарбек. Болду, келиңиз, сиз оюңузду айтыңыз, мен оюңузду айтайын, болду, жабалы. Биз мына көрүп турдук да, баарына күбө болдук, эфирден бери көрүп атабыз. Динара айым менен ошол эле Нурлан мырзанын ортосунда кандай мамиле бар экенин деле билебиз. Сиз айтыңыз. Эми айым катары мен Динара айымды жана бардык сүйлөп аткан айымдардын бардыгын түшүнүп атам. Бирок анткени менен биздин бир жума мурун бизге Нурланга талапкер келген, анан экөөнүн мамилеси байкашыбызча жакшы эле жылуу эле уланып аткан сыяктуу. Эми ошо мурунку окуяларга токтолуп, ошолордон жыйынтык чыгарып, анан экөөңөр тигиндей кылгыла, мындай кылгыла дегенден албетте алысмын, жеке өзүмдүн оюм. Эгерде ортоңордо чындап эле бири-бириңерге болгон сезимиңер учурда, азыркы учурда бири-бириңерге жакшы жылуу сезимдер болуп атса, анда өзүңөрдүн чечим өзүңөрдө деп айтмак. Ооба. Эми мен бул жерден мындай болуп атат да, мен баары со стороны көрүп турабыз, мамиле уланып атканды эле көрүп турабыз. Биз деле канча жолу Нурлан мырза менен Динара айымды бирге болгонго аракет кылдык да, бирок Нурлан мырза ачыгын эле айтты да. Мен көңүлүм жок, карындашым катары эле көрөм. Макул айтып коюптур, эфирден сырткары айтып коюптур, булар ажырашкан дептир, мындай деп тамашалап айтып койгондур. Ажырашкан болсо ажырашкан элебиз да. Андан башка сиздерге жаман сөз айткан жок да, туурабы?
өзү айтты, өзүнүн талабын айтты. Мен ажырашкан кызга үйлөнбөйм, мен да баласы болсо дагы албайм, принципиально албайм деди. Бирок көрдү, келди, жакшы көрдү, бирок ошол принциптеринен тайып атат да. Бул сезим үчүн күрөшүп атат да. Бул жерде Нурлан мырзанын эмне катасы бар? Эгерде Динара айымдын жүрөгүнө барып тийип, көңүлүн алып, мен сени жакшы көрөм, мен сага аракет кылайын деп туруп ушул нерсени кылса, Нурлан мырзаныкы туура эмес болмок да. Бирок биз андай факттан бирөөнү да көргөн жокпуз да. Жада калса гүл алып барып бергенин көргөн жокпуз, же Динара айымды өзүнчө свидания чакырып, киного алып барганын көргөн жокпуз. Анан Нурлан мырза бул жерден эмнеге күнөөлүү болуш керек? Өзүнүн талабын айтып атат, а бирок бул өзүнүн талабын айтты, бирок сөзүнөн кайтты. Анткени жакшы көргөн үчүн кайтты. Жок, чынында жакшы көргөн үчүн кайтып атат да. Мен Динарага сөз берип койдум эле деп, бул жакта айымды жакшы көрүп атса да кетириш керекпи? Жок, мен Динаранын баласы бар да отказ кылып койгом, мен бунда кетиришим керек дебеш керек да, туурабы? Адам өзү үчүн жашаш керек да. Анан эч кандай Динара айым сиз мен ажырашкан дегенсиңер, андай нерсени эфирге айтып ыйлаштын эле кереги жок болчу да негизи. Ал нерсе араңарда тамаша болуп эле келатат го, баарыңар тамашалашып эле, бүт баарыңар ошол нерсени тамашалашып эле келатасыңар да. Анан биз деле күбө болуп атабыз ал нерсени. Эми ал нерсе эң негизгиси сиздин сезимиңизге тийген жокпу? Жаман сөз сүйлөгөн жокпу? Көңүлүңүздү алып алдап кеткен жокпу? Сүйөм деп таштап кеткен жокпу? Жок, сиз эле эмес, жада калса кыздар деле аябай сизди алдап кеткен деле айтып атышат да, баары элечи. Анан биякта талапкер менен келди, биз бакыт каалап коюшубуз керек да, бир ганачы. Сөз чынында болгонбу, болгон эмеспи, биздин жеке кабарыбыз жок, мындай факты жок, бирок бул жакта бир 4-5 кыз айтып атат. Бул азыр Динара айымдын жүрөгүндө көйүп аткан нерсени мен түшүнүп атам. Баарды жакшы болот, Динара, ыйлабайбыз. Сороткум келип кетти да. Жанына өтүп. Карындашым ыйлаба, сен жакшы кызсың. Мен карындашым катары айтылган бөжө айтылган эмеспи, маалыматым жок, бирок ал ушундай эки жолго тилекке каршы эки жолго түшкөн айымдар үчүн тамаша болобу, мындай болобу, мындай бир аз башкача өзгөчө тиет да, аны ошо башынан өткөргөндөр гана түшүнөт деп айтмакмын. Ошон үчүн анда бул эфирден сырткары дагы сен турмушка чыккан тамашаларды айтпашыңыздар керек. Мен айткан эмесмин, просто мен өзүм. Жок, микрофонго сүйлөңүзчү. Жок, мен шок болуп атам. Ал сөздү каяктан ойлоп чыгышты? Жок, ал сөздү жалпы эле. Мен сиз эле эмес, баарынан эле угуп атам, бири-бириңер менен тамашалашып атпайсыңарбы? Именно мен айткан эмесмин да, Динара. Эфирден сырткары делечи. Эми Динара айым неге мындай ачууланды, неге мындай жинни келди, неге мындай болду, биз деле түшүнбөй атабыз да. Балким бул нерсени убакыт көргөзөт. Жок, чындап сезими барбы Нурлан мырзада? Мен түшүнүп атам. Жо башында болгон сыяктуу да, мындай бирок ал чыныгы таза сезим болдубу, же жөн эле аракеттер болдубу, же тамаша иретинде болдубу, бирок экөөнүн ортосунда бул катышуучулар да айтып атышат, мындай жылуу сезим сыяктуу болуп, бирок бир гана ушул гана тоскоолдук болбогондо деген мындай ишенимге жакыныраак сөз болгондой да. Динара айымды чындап эле мен карындашым катары көрүп келгем. Жаңы элек сөздү айтылган эмес, просто баягы ичи күйүппү же бир нерседен болуп, может, кошулуп кеттиби мен айта албайм, бирок мен кыздарга антип ажырашкансың анан деген сөздөрдү жашоомдо негизи кыздарга айткан эмесмин. Айтпайм дагы. Ошону билип алгыла, анан сен ыйлаба. Микрофон берсеңчи. Биякта Нурлан байке ичи күйүп деген кереги жок. Мен сизди ичим күйүп, сизди сүйүп өлгөн эмесмин. Ичи күйүп деп айтпаңыз, сиз айткан сөздү мына 4 кыз айтып берип атат. Айткансың деп. Мен просто мага жакпаганы эки сүйлөгөн адамдар жакпайт. Ошону сүйлөп туруп анан элдин көзүнчө актанып жок деп мени күнөөлүү кылып койгон жакпайт. Жок, эме күнөөлүү, мен өзүм шок болуп атам. Анан ажырашкансың деп айткан эмесмин дейм. Карындашым катары өзүңөр деле күбөсүңөр. Жакшы көрөм, бирок экөөбүз бир боло албайбыз деп бул жерден эле айткан эмелерим бар да. Ошо кечирим сурайм, Нурлан мырза, кечирим сурап койсоңуз, сиз мырзасыз да. Кечирим сурап эле. Айткан эмесмин дей бербей, кечирип коюңуз. Сиз деле Айсулайым ачыгын айтып койсоңуз, жана микрофон жок да айттыңыз, тамашалап айткансың депчи. Жанатан бери сиз деле айтып койсоңуз болот да, тамашалап айткансың депчи. Айткансың деп эле айтып атпайм. Жок, айткансың деп, сиз микрофонго тамашалап айткансың десеңиз баарына түшүнүктүү болот да. А бизге башкача, көрүүчүлөр да башкача кабыл алып атат да. Мындай айымдарга мырзалар кээ бирде тамашалаганда да мындай чеги менен тамашалаш керек да. Эми тамашалашты Нурлан мырза, макул, ал кезде мейли деп койгонбуз. Эми просто азыр буякта ачыкка сүйлөп жиберишти. А мен айтылганды жок деп айта албайм да. Айтылган нерсени ооба дедим мен деле. Жок, чынында мындай маалымат катары бойдокту бойдок, ажырашкан деп эле айтат, бирок мындай кандайдыр бир адамдын дарегине тийиштүү же тамаша же мындай бурмаланып айтылса, ал башкачараак тийип калышы мүмкүн. Просто тамашаны да көтөрө алган адамга айтыш керек да.
Мондай кылалычы. Мындай кылалы. Азыр Мунарбек айтат укула ушундай кылабыз. Баарыбыз эле бул жерде тамашалашабыз да. Негизи будан эле жаман тамашалашасыңар да. Именно келип эле Нурландын бир ошо сөзүнөн кармай бербей, мындай андан деле ачык нерселерди тамашалашасыңар го туурабы? Андан деле эми келип эле бир жакшына отурган жерден эле сайла кирбей, жөн койгулачы эми. Айтылып кетсе айтылып кетет деп эски нерсени чукуй бербей кайрачы. Ошентип айтып алыптыр Нурлан, макул. Айтып атат, ушундай талаптардын баары эле адам кайтып атат. Болду дем, кайра ошону чукуй берген эмне? Жашагылачы. Кээ бирде сүйлөгөндүн ордуна унчукпай койгон жакшыраак да. Анан тамаша деп атасыңар да. Бирок ошол сөз чындыгында оозуңардан чыга турган болсо, анда эркектикке жатпай калат ал нерсечи. Баягы айтат го, жалганды жакшы сүйлөсөң, чындык чыркыраган бир арасынан кучат депчи. Бул жерде 4 айым айтып атканда, силер сүйлөбөй унчукпай койсоңор утмаксыңар да, Нурлан. Негизи принциптерди өзгөрткөн нерсе жакшы нерсе, аны эч ким жаман нерсе дебейт. Жакшы нерсе алчы. Болгону кээ бирде унчукпай койгон жакшыраак да. Шайырбек, сен унчукпай койгонго жакшыраак деп атпайсыңбы? Айтпасаңчы, элдер бар да бизде. Ошолор серьез кабыл алып ишенип алышы мүмкүн да. Мен айтпаган нерсемди кайра айткан жокмун деп айтууга милдеттиминби? Мен ошону эле айттым. Тилек менен жыйынтыктайлы. Биякта Шайырбек айтып атат да. Биякта негизи унчукпай койсоң, күнөөлүү болуп каласың да. Бияктан сүйлөш керек да, элге түшүнүктүү болуш үчүнчү. Анан унчукпай койсоң эле, унчукпай койсоң мында өзүмдүкү туура болуп калат деп ойлойт экенсиң да. Бияктан сүйлөш керек экен. Анан адамдын жумшагын адам жейт экен да. Бактын жумшагын курт жейт дейт го. Анан бул жерде мен жоош болоюн, антейин деп мону түшүнбөй турсаң, жеп эле кетет да. Ошон үчүн туура эле кылып атасыз. Өзүңүздүн оюңузду бербеңиз. Буларга жок, чында мен болгон нерсени сөйлөйм да. Келиңиздер, эми экөөңүздөрдүн мындай мамилеңиздерге токтолуп алчы. Адина, балким сиз бул сөздөрдү эфир ичинен укпасаңыз, эфирден сырткары да укмаксыз. Нурлан мырза болгондо оюңуз балким башкача өзгөрүлмөк. Ошон үчүн бул жерден укканыңыз туп-туура болду да. Анан азыр бул ситуацияны көрүп, буга сиздин ой пикириңиз кандай бул нерсеге, мисалы, кандай баа бересиз? Ойлонуп эле отуруп калдыңыз. Негизи Динара айымды түшүнүп эле турам. Анткени баягы ажырашкан айымга андай сөз катуу тиет чындыгында. Анан эгер чындап ошол сөз чыккан болсо, анда негизи мага деле ал нерсе катуу тиймек. Ошондуктан мен сизди түшүнүп эле турам. Мен да кечирим сурайм, эгер чындап ошентип айтып койгон болсо. Бирок негизи мындай да. Не дешимди деле билбей калдым. Мындан ары бул жерде негизи ажырашкан айымдар деле бар экен. Баарыбыз бактылуу болойлу. Эски жараларыбызды тырмап, сен мынтип койгонсуң, сен тигинтип койгонсуң. Сиз деле мага бакыт каалайсыз да, туурабы? Мен сизге, мен да сизге ошондой эле каалайм. Ошондуктан эски эмелерди жаап коелук, Дальше Кудайдын буйругун кандай экен анда? Нурлан мырза кандай экен? Сиз күткөндөй эле экен эфирдегидей? Нурлан мырза, күнүгө эле сүйлөшүп атабыз. Баягы жөнөкөй орду менен сүйлөйт. Мага жагат негизи. Ошондуктан келдим деп ойлойм. Анан биз дагы улантуудабыз. Ошо. Нурлан мырза, эми кандай кадамдар боло баштайт? Бул нерсе айтылган туура эле болду. Айтып алдыңыздар, жеңилдеп калдыңыздар. Болду эми. Эми ким менен кандай мамиле кылышты билесиз. Эми жаныңызга талапкер келгенде эми башкалар менен уже субординацияны сакташ керек. Ошол нерсе Адинада кызганбаш керек сизди көбүрөөк. Если чындап Адинага болгон сезимиңиз таза болсо. Мен дагы уже карап отуруп чечим чыгарып атам өзүм үчүн. Буюрса Адинаны дагы жакындан билип атам. Келген аз эле болду. 2-3 жолу жолуктук. Буюрса дагы да билгим келет. Жакшы сырларын ачкым келет да буюрса. Ошол анан дагы алдыда Кудай буйрса жакшы күндөр алдыда деп ойлойм. Ошондо таанышыңыздар уланат. Уланууда. Кол чаап коелу. Анда кол чаалар менен биз Нурлан мырза менен Адинайдын орунтуктарда отургузалы. Балким 3-сезондун аягына чейин, балким болбосо 4-сезон башында балким той менен баштап калышыбыз мүмкүн. Эң негизи ата-эне менен таанышканда бул чоң кадам болуптур да, биринчи эле. Анда дагы мамилеңиздерди жакыныраак таанышып билүү үчүн сиздерге дагы 1 жума убакыт берилет.
Келиңиздер, катарыңыздан орунду алыңыздар. Бул биз жолуктук долбоору чындыгында 100% реалити шоу экенин балким биздин көрүүчүлөр деле көрүп түшүнүп атса керек. Албетте, калптан эле көз жаш чыгара албайсың, калптан эле ачууланып же сөз талашып, мындай спорлошуп кете албайсың деген сыяктуу да. Ооба. Мындан улам байкалат. Эми биз Нурлан мырза менен Адина айымга бакыт каалайбыз. Чындыгында Нурлан мырзада жоопкерчилик өтө чоң болуп калды окшойт, анткени ушунча катышуучу талап кылышат, эми кана эми сөзүңө тур деген сизде чоң бир жоопкерчилик бар. Эми бирок баягы эгерде жан дүйнөңүзгө жакпай атса, жүрөгүңүз каалабай жатса, элдин сөзүнөн коркпойбуз дегендей. Ооба. Жүрөктү кабыз кылам. Ооба, бул негизи эле кыз жигиттин ортосундагы мамиле Канат мырза аябай чоң сыноолорду, аябай чоң эмгекти, мээнетти талап кылат десек дагы жаңылыштык болбойт. Бирок ошол кадамдарды басып өтсөң, анда жакшы күндөр алдыда күтүп турат деген ишеним бар. Дал ошондой, дал ушул студиядан табышкан жакшы бир жуптан жакшы бир жаңылык болгону турат алдыда. Ошону биз туруп туруп айтып койбойлу, кандай дейсиз? Жарым болчу. Ардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сиздерди алдыңкы минутларда жагымдуу көз ирмемдер күтүп турат деп ишенимди айтылам. Анткени биздин студиябызга бүгүн жакшы коноктор келишти. Алар 2-сезондун катышуучулары, жөн эле катышуучу эмес, дал ушул жерде табышып баш коюшкон жуптар. Бул жуптарды айта электе эле биздин көрүүчүлөрдүн жүрөгү сезип атса керек. Булардын өзгөчө таанышуусу, экөөнүн бири-бирине болгон мамилеси, канчалык тоскоолдуктар болсо дагы экөө бири-бирин жеңип, ушул куттуу биз жолуктук долбоор студиябыздан баш кошуп, биз жакшы узатканбыз. Бүгүн эң сонун жаңылык менен келип отурган Ислам менен Назираны тосуп алалы. Кол чабуулар менен. Катыраак. Саламатсызбы? Ассалаумалейкум. Кандайсыз Ислам мырза? Жакшы. Куш келипсиз. Келиңиз, ордуңуздан орун алып бериңиз. Бүгүн Ислам менен Назира өзгөчө жакшы жаңылык менен, жакшы жыйынтыктар менен, жакшы результаттар менен келген окшойт. Анда анын баарын алдыда көрө жатарбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Бири-бириңиздерге коп жарашып, жакшы келе алдыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол бизде баары жакшы буюрса. Ислам баягыдай эле Назира кичине мындай арыктап кеткен сыяктуусуз, Ислам көп тамак жеп атабы? Кандай болот? Кыйналып кетип атасызбы? Тамак жасап дайыма. Кандайсыз, жакшысызбы? Баарыңыздар саламатсызбы? Кылыс жакан беке. Бизде баары жакшы эле. Жакшы экен, анда эфир бүттү, достор. Баары жакшы экен. Өкөндө тең. Мен просто недавно бир жумада ооруп калып, ошого арыктап кеттим окшойт. Андак жакшы эле. Келиндик түйшүк. Кыйнаган жокпу? Жок, кыйналган жок. Жакшы эле биздики. Андай деле түйшүк деле болгон жок го дейм бизде. Жыргалып атабыз. Анда жыргалай. Ислам кандай жолдош болуп атат сизге мындай? Балким өзүнө айткандан тартынгандырсыз, балким ушул көрүүчүлөр да билсин, Ислам чындыгында кандай мырза экенин, кандай жолдош болуп атканын. Баары жакшы эле деп коесузбу? Бизде баары жакшы эле. Ошо башында көргөндөй эле камкөр, оюмдагыдай болот, көңүлүм карайт, жандап, ооруган учурларда да аябай жакшы карайт. Ошо бизде негизи баары жакшы эле, чынында эле. Ислам, толкунданып атат окшойт, кол чаап коелучу биздин көптөн бери. Эфирге келмейби? Ошо бизде көптөн бери эфирге катышпагандыктан бир аз толкунданып алып атат, жаңы келгендей сезип атабыз өзүбүздү. Бизде негизи үй бүлөлүк жашоо баардыгы ойдогудай болуп атат. Кыз жигит кезде менен үй бүлө кургандан кийин жашоо эки башка нерсе экен. Бойдок кезде негизи көп деле нерсеге мани бербесем, азыр үйлөнгөндөн кийин уже
көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк аракет кылып баштайт экен. Көбүрөөк иштеп баштадыңыз. Жоопкерчилик көбөйүп баштайт экен. Ошол бөлөктөр. Биз жолуктук долбооруна канчалык деңгээлде ыраазысыз? Анткени балким биз жолуктук долбооруна келбесеңиз, Назирадай бикешти таппай калат элеңиз. Дароо үйлөнбөй калмаксыз. Эми биз себеп болдук албетте. Биз жолуктук долбооруна негизи абдан эле чоң рахматымды айтам. Анткени экөөбүздүн бактыбыздын табышыбызга, бири болушубузга сиздер себепчи болдуңуздар десек болот. Бизге көп эле нерсени, мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ошону менен бирге эле эл журтка дагы үлгүлүү үй бүлө катары таанылдыңыздар. Кийин алып кеткенге негизи жоопкерчилик аябай чоң болот экен десем болот да. Көчөдөн көрүп айтып атышабы, бизде кээ бир мисалы кээрлер бар го дагы деле ишенмегендер. Калп эле үйлөнүп алган жоксарбы, өкүңөр дегендер болдубу? Көчөдөн болуп калат, ооба силер кандай атайын сценарий менен эле үйлөнгөнсүңөр же чындап эле үйлөндүңөрбү депчи. Ошолорго да айтып коюңузчу, бул эфирден балким. Мына сиз үйлөнгөн адам катары. Ооба, биз чындыгында үйлөнгөнбүз, бу жерде эч кандай сценарий жок болчу. Ушул темадан алыстабай эле чындыгында үйлөнгөндүгүнө тастыкташ үчүн да. Ошого байланыштуу жакшы жаңылык менен келиптир. Кандай жаңылык экенин айтуу үчүн биз бул жака конокторду чакырып албайлыбы, Келгиле. Азыр. Мен берип коюнчу. Булар так. Келиңиздер бул жака. Булар да бала да толкунданып атат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мына чындыгында билесиздер, Мына жашыл чыкса уул болот, розовый чыкса бир ханыша болушу мүмкүн, Ооба. Көк свет. Демек, сиздер бардыңыздар, байкадыңыздар, биздин бүгүнкү Куттуу студиябыздын кадырлуу коноктору өздөрүнүн жакшы жаңылыгы менен келди. Демек, сиздердин көз алдыңыздарча азыр биз гендер пати өткөрөбүз. Ооба. Ислам мырза, сиз деле билбейсиз, уул же кыз экенин, Өзүңүздөр билбейсиз. Кантип билбейсиз өзүңүз деле? Ооба. Анда биз дагы балким катышуучулардан деле сурайбыз кичине баягы эмелер жакшы иштеп кетчү эмеспи, кээриники туура иштеп кетчү. Анын үчүн биз азыр реквизитти алдырып албайлыбы? Ооба, реквизиттерди алдырып алалы. Добушун беришет. Келиңиздер, эме биздин катышуучуларга да жуксун ушул, мына. Бул жакта Санат мырза менен Мээрим айымга жуксун, Нурлан мырза менен Адинага жуксун, Санжар менен Айнурага жуксун. Ким айтат бизге да деп. Чыдап тургулачы эле. Арген менен Айтурганга жуксун, Алма менен Тилекке жуксун, Наргиза менен Жылдызбекке жуксун. Эсен мырза буюрса ала турган жубайына да жуксун. Ушундай Динара айым да жолдош менен ушундай нерсени өткөрсүн, буюрса. Барыңыздар. Азыр барыңыздар, бул жака добуш бересиздер, ичиңиздерде интуицияңыздарды текшерип көрөсүздөр. Уул дегендер мына бой, кыз дегендер, гёл дегенди эки тарапка чапташтырабыз. Биз баштап бербейлиби? Баштап бар. Мен оюм боюнча уул окшойт. Кана? Мен оюм боюнча кыз окшойт. Кеттик. Келиңиздер анда. Келиңиздер. Оюңуздарды дароо эле бул жака жармаштыра берсеңиздер болот. Мен оюм боюнча да кыргызда жакшы сөз бар го. Уул болсун депчи. Менин оюм боюнча уул да. Кыздар активдүү келебиз, бардыңыз. Келиңиздер, барыңыздар. Барыңыздар. Бул жака жармаштыра бериңиздер. Негизи айтылат, жакшы аял кыз коет деп. Булар апалар да эле, аталар да эле сүйлөп калыптыр го. Кызды бул жака, уулду бул жака. Биздин катышуулар кыйын болуп кетти. Мынакей азырынча кыз деген добуш көп болуп атат, уул деген болгону гана жетебиз экенбиз. А кыз дегендер болсо мынакей 9, 10, 11, 12, 13. Болду, барыңыздар. Ал эми кыз дегендер 8 деген добуш боюнча. Барыңыздар, добуш бердиңиздерби? Фатима калыптыр.
Фатиманын ою боюнча кыз деп ойлоп атат, Анда бул жака 1 2 3 4 12 13 14. Неге уул дегендер аз болуп калды я? Мен чаптап коерейинчи. Уул дегендер көбүрөөк болсун деп эле. Анткени логикага сала турган болсок, биринчиси кыз төрөлсө ал баягы нянька болот да, кийинки балдарын карайт. Наоборот, дайы логика сала турган болсок, баары логика сала турган болсок, биринчиси уул болсо ал карындаштарын коргойт. Ошол жакшыраак го? Ооба. Эгиз болсо андан жакшы болот. 3 эгиз болсо, үчөөнү экөө ата-энеси коргойт. 3 эм болуп калса. Ооба, кантсе дагы Өкөңөрдүкүн честно кылабыз буюрса. Кантсе дагы аман-эсен көз жарып алсын деп ниет кылайлы. Бирок чыныгы добуштун натыйжасы боюнча кыз дегендер аябай көп болгон болчу. Уул дегендер азыраак болуп калгандыктан токтоп атат Канат мырза. Мен өзүмө деле чаптап коеюнчу. Келиңиздер анда чындыгында уулбу же кызбы азыр жалпыбыз күбө болуш үчүн бул жака биз Gender Party KG компаниясынын негиздөөчүсү Айпери Айымды бул жака шаңды колчалар менен токтолгалы. Гүлназ Айымга да жуксун деп чаптап коелу кыздыкынды. Саламатсызбы? Жакшы келе алдыңызбы? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын катышуучулары жана көрүүчүлөрүнө менин атым Айпери, мен Gender Party KG компаниясынын жетекчиси болом. Кандай сонун жумуш кыласыз, 3 жылдан бери ушу Кыргызстанга ушу майрамды алып келип, сонун маанай тартылып атабыз. Келечек жаштардын колунда. Ооба. Бүгүн келип, бүгүн сиздерге конок болуп, Gender Party өткөрүп келели дедик. Бизге конокко ушундай кичинекей алдейлер келди, көргөнүңүздөрдөй. Анан бир мындай карап көрөлү, азыр кандай добуштарды бериптирсе, канча добуш эркекке, канча кызга болду. Негизи мен чыныгы добуш мынча болчу. 8 кош койдуңузбу? Бул мен балдарым деле. Түшүнүктүү. Анда мындай кылып көрбөйлү. Кана эркек болот деп ким ойлойт? Колуңуздарды көтөрүп, эркек деп атасыздар, так. Эми кыз болот деп ким ойлоп атат? Кол чап коюңуздар. Эми бул үй бүлөдө жаш үй бүлө болгондуктан уул болобу, кыз болобу бизге баары бир, Эң башкысы аман-эсендер. Ата-энеси болсо эмне деп ойлоп атат бүгүн? Атакеси, сиз кандай деп ойлойсуз? Кимди күтүп атасыздар? Мен негизи кыз кишиге жакын болгон үчүн биринчи кыз деп өзүм ички жан дүйнөм ошондой сезип атат дедим. Сонун атакеси кыз деп ойлоп атыптыр. Апасы сиз кандай ойлойсуз? Түш көрдүңүз балким? Мен оюнча уул деп ойлойм. Анткени башынан эле өзүм уулду эметчү, билечим, Кудай негизи ниет кылчум. Андай бар деле энелик сезим бар окшойт, сезилип турат да, бирке мындай ошо ойлоп атам да, анан көрөбүз го. Макул, эң негизгиси аман-эсен көз жарып алыңыз, Эми биздин алдейлерди бияка чакыралы. Жашоодо кандай болот? Негизи жашоодо баары эле жарышуу, Негизги биздин жашообузда ошондой башталат. Азыр биз кичинекей алдейлерди бияка дистанцияга коелу. Кол чап коюңуздар. Толкунданып атышат Айбай. Ооба. Так. Эми азыр мындай кылалы. Мол досканы алалы. Анткени биздин пупсиктер болсо жарышып чуркап келишет. Ошондо азыр көрөбүз. Дистанциясы кичине кыскараак, бирок жашоодо да ушундай болот, Экөө жарышып келип, кимиси биринчи келсе, ошол ата-энелер ошол баланы күтөт, Эркек болобу же кыз болобу, силер болсо шаңдуу колуңуздарды чап, бизди колдоп коюңуздар. Мындай жөнөкөй эмес, Таргып калдык окшойт, Ошондо кандай болуп калды? Кандай болду? Ким биринчи келди? Эркек биринчи келди. Бияктан сурап көрөлү. Ким биринчи келди? Мальчик келдиби? Түшүнүксүз болуп калды го. Балким эгизби? Эгиз деген эмес беле?
Жок, эгиздеген эмес экен. Бул жөн эле кичине силердин көңүлүңөрдү көтөрүлү деп тамаша аркылуу кылып койдук. Чымырап кетти. Ооба. Эркекпи же кызбы биз болсо башкача билебиз, ал мындан да кызыктуураак болот. Бул чоң коробканын ичинде көп майда шариктер бар. Ооба, туура. Шариктер бар, э? Кичинекей шариктер бар. Анда эмесе, мындай кылбайлыбы? 10дон артка санабайлыбы, Кеттик. Кеттик. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кайрадан эгиз болуп калды, эмне болуп калды? Кандай болуп калды? Экинчи айткан нерсе өзүдөн. Жок, айткан нерсе, бул дагы кичине тамаша. Эми ушундай маанилүү моментти кичине узарталы дедик да. Негизги секрет бул шаардын ичинде. Караңыздар, уулбу же кызбы? Бул шарикти жарганга бизде мондай шпажка бар. Эми кандай ойлойсуздар? Бул дагы пранкпы, тамашабы же чын эле билесизби? Эми мунун ичи чын болуш керек. Чын элеби? Анда дагы бир жолу ким эркекке добуш берди эле? Эркек. Эркек. Эркек биз анткени деле. Кызга ким добуш Кыз дегендер кол көтөргүлө. Кызга азайып калды го добуштар. Кыз. Түшүнүктүү. Толкундан атасызбы? 1-2 секунд эле калды. Ошондой эле санайлы, 10дон артка санайлы. Кеттик. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айтпадым биле. Айтпадым биле. Уул болот деп айтпадым биле. Жок, кыз деген. Уул болот деген бердим. Мен уул болот. Сиз уул болот дегенсиз. Мына уул деп ойлогондор уттуңуздар. Кандай сонун көзүрмөндөр. Бардык нерсе жакшы ниет менен башталат экен. Ушул Ислам менен Назира бизге катышуучу болуп келгенде, ушулар бактысын таап кетсин деп биз болушунча жакшы ниет койдук эле. Бүгүн мына экөөнүн гендер патисине жолугуп, атайын ушундай кыргыздын ырым-жырымы менен биз качан гана өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн каада салтыбызды барктаганда биздин мамлекетибиз ошончолук өнүгөт экен да. Бүгүн биз жолуктук долбоордун атынан Ислам менен Назирага ушундай бешик берели деп чечтик. Негизи биздин атыбыздан бешик ыйгарылды, бирок баягы кайра эле кыргыздын каада салты ырым-жырымы боюнча төрө элек балага белек берүүгө мүмкүн эмес деп коет. Ошентсе дагы биз мынакей Бешик Бейби деген аккаунт менен биргеликте атайын ушундай сонун бешик даярдап койдук. Кудай буйрса, аман эсен көз жарып алсаңыз, дал ушундай өзүңүз каалаган табитте ушул бешикти барып алып кетсеңиздер болот, Ооба. Бул бешик сиздерге азыр биз экрандан сырткары чыгарып туралы. Ала кетесиздер, Ооба. Ошондой эле мына ушундай сонун көзүрмөнбү, кайра-кайра баарыбызды интрига кылып, кайра-кайра ичибизди дүрбөткөн сонун эмоцияларга камтып гендер пати өткөрүп берген Гендер Пати KG компаниясына жана анын негиздөөчүсү, жетекчиси Айпер айымга да ыраазычылык билдиреличи. Чоң рахмат, ушундай жакшылыкта эле жашып жүрө берели. Бизде буюрса үйлөнө тургандар көп, келе берсеңиз болот. Ооба. Бир 6 айдан келсеңиз 3 болот буюрса Гендер Пати. Кол чабуулар менен узатпай алганда. Биздин бөбөктөрдү жана Айпер айымды узатып коелу. Кара сойуп койлай биреке. Урушуп атат. Кээ бир көрүүчүлөр дагы деле эми ишенбей аткандар бар деп ойлойм да мен. Гендер Пати өткөрүп атсак делечи. Булар чын эмес депчи. Анан мен ойлоп атам, буюрса роддомдон чыкканда да барыбыз куттуктап баралы, ошондо ишенет да, жок дегенде. Ооба, Кудай буйрса, ал күндөр да алыс эмес. Сонун маанай болду. Толкундоо кетпей атабы? Түшүмбү, өңүмбү деп, Келиңизчи, Ислам мырза. Чындыгында аябай толкунданып атам десем болот. Мындай айтканда бөлөкчө эмоциялар берет экен. Бирок негедир иште бир кандай мындай сөз менен айта албай атам да, бир бөлөкчө сезимдер балким буюрса алдыда
төрөтканадан балким ошол жактан эметкенде баягы чындап ишенем кээде туруп мындай эмеде боло бересиң да. Чын элеби? Чын элеби деген. Көрүүчүлөр эмес, өзү деле ишенбей келет. Албетте, баягы жакшы нерсе болуп атканда ушундай болот го, түшүнбөй, өңүнбөй чын эле мен менен болуп атабы деп, ошондой сыяктуу. Баягы, неужели со мной это деп ойлойсуң го, ошол сыяктуу сезимдер каптатып болуш керек. Ооба, биз да толкундан отабыз, бирок биз ишендик. Бул апамдын чайына сиздерге атайын ушундай белек. Ушул чайды ичип мына буну биринчи балаңыздар төрөлгүчө ичесиздер. Экинчи балаңыздар азыр 4 балаңыздар болуп турган, 5-6 балаңыздарга да беребиз чай, Рахмат. Анда биз жакшы маанайда Ислам менен Назираны эфирден сырткары узатып коелу. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер бул видеону көрүп аткан болсоңуздар, 2 жашка бакыт каалап кетиңиздер, жана ошондой эле балким эми буюрса жакында жарык дүйнөгө келе турган болсо, ошол наристебизге кандай ат коебуз деген дагы бизде өзгөчө ой пикирлер жаралат да. Ошол сунуштардан да жазып кетсеңиздер болот. Жакшы ниеттер менен. Андыктан келиңиздер, кайрадан шаңдуу маанай менен биздин кадырлуу конокторубузду Азаматсың Ислам. Азаматсың Ислам. Эмдиги жылда күтөбүз ушул жерде. Ушундай эбеде. Ушундай жыйынтык менен, Аман эсен көз жарып алгыла, Кудай буйруса. Мына жүрө бербей ушун гендер пати өткөрбөйлүбү? 4-сезондун жарымында 3-сезонда ким баш кошо турган болсо, көрүүчүлөр, биз бүгүнкү чыгарышты алдыга карай улайбыз, дагы бизде сонун жаңылыктар бар. Улантабыз. Кеп ордустан турабыз. Канат мырза, Гүлназ айым, бир жакшы бир кубанычтар болуп атат да. Мындан ары карай дагы да болсо кубаныч кылгым келип турат да. Себеп дегенде бул нерсеге аябай даярдандым десем болот. Эң алдымен немени тартып албаймбы? Гүлдү. Аз күтүп туруңуз ушул жерде. Ерлан байке музыка чертип беребиз. Көрүүчүлөр, биздин бала толкунданып атат. Ушул жерде турабыз. Аякта эшик менен аякта жабык стена. Акырын угуп туралчы эми. Тилек мырза, келиңизчи, Алма келиңизчи бул жака. Эфирге лайыктап береличи. Алма могун. Алманын жыттап. Бузбайт. Жыты мурунга чейин жетип атабы? Кандай экен? Бирок бул алмалар да бул эми бакт өсөт да. А мен жүрөгүмдөгү бир эле алма бар да. Ал мен жүрөгүмдө 1 ай мурун орун алып жашомо бир башкача нерсени тартып алат да. Ал жалгыз алма сенсиң да. Ошол жакшы күндөр өттү, экөөбүз бири-бирибизди билдик, көрүштүк. Анан бүгүн сага бир өзгөчө бир сунуш кылайын деп чечтим. Мындай тааныштыгыбызды кыз жигитке өтүшүн кааладым. Сен менен кызым болосуңбу? Жок дей албайм, албетте. Шаңдырак. Жактуу. Кол чап турабыз, кол чап. Экөөбүз баш кошуп, Кудай буйрса, бир түтүн болатканча, аз кышта болуп калды да. Андан көрө сени ойлоп, сен үшүп калбасын деп, бул мишканы атайын сен үчүн алдым. Тилек мырза, ушул агайы бергендер эле агайысын сурай берчиле кайра. Тек тарылып агайымды өрдү. Алманы өзүң алып кал, агайын өрдү.
Албетте тамаша, жакшы ниет. Анан албетте кубанычтамын. Ушундай нерсе, ушундай жооп болорун күтүп аткам. Себеп дегенде бизде баары жакшы болуп атты. Анан албетте өзүм негизи алма мындай сыртта жүргөндө мындай тарынып бултуйт турат да. Анан бултугум деген бир ырым бар эле. Ошону бир ырдап койсом алмаганына да. Кеттик анда биз алма жеп калалы. Керемет чыгарма, керемет сезимдер менен бүгүн Тилек мырза эфирди өзгөчө шаңга бөлөп жана алманын дагы бир сыйра жүрөгүнө киргенге аракет жасады десек болот. Ошол эле Гүлназ айым кечирим сурайм, көп сүйлөп койгонбуз. Ошол эле Тилек мырзанын ыры сөздөрү Алмайымдын жүрөгүнө мындай сезилди болду экен. Ошону сурап көрүңүзчү. Кандай сезимдер коштоду, кандай болот экен? Сонун. Аябай мен деле толкунданып кеттим. Сонун керемет ушундай көзүрмемдер коштолуп ушундай сонун көз алдыбызча жаңы кыз жигит пайда болгонуна биз дагы сүйүнүп, кубанып турган учурубуз. Мындан аркы эми аракеттерди Тилек мырза да кандай кылат экенин баарыбыз күбө болобуз. Анткени ушул убакка чейин Алмайымдын аракети көбүрөөктөй сезилди да. Бүгүн Тилектики кичине жогорулап бараткан сыяктуу. Бардыгыз күткөндөй, өзүңүздөр күткөндөй бири-бириңиздерге мындан ары дагы сезимиңиздер ачылгандай жогорку деңгээлде үй бүлө курганга чейин барсын деген жакшы ниеттебиз.
Бүгүн негедир эфирибиз аябай сонун эмоцияга толду, ортодон көз жаштар төгүлсө, ортодон бактылуулук, гендер пайт өтүп отурган болсо, эфирдин соңунда ушундай Тилек мырза дагы чечкиндүү кадамын таштап жаткан убагы болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бул биз жолуктук долбоору чындыгында 100% реалити шоу экенин баарыңыздар көрүп сезип жатсаңыздар керек. Кыргызстанда белгилүү ырчы, өзгөчө хиттердин жаратманы десек болот, жана ошондой эле бизнес-вумен, блогер, жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун эң сулуу алып баруучусу Гүлназ Чыныбек кызына кол чапкыр. Жана ошондой эле мен айтпай эле коюңуз, баары билет мен. Ошентсе дагы айтып өтөйүн, сиздер сүйгөн, сиздер күткөн, эфирде жок болуп калса жоктогон айрыкча биздин апакелерибиздин сүйүктүү алып баруучусу, блогер, сүйүктүү жар десек дагы болот. Сөзсүз түрдө сиздердин уулуңуздар Канат Шабданбеков. Анда Гүлназ айым, мен азыр төртөөбүз тең биздин көрүүчүлөрүбүз менен коштошпой акырын бас камераны жаппайлыбы, төртөөбүз барып ошо маңдайда турган камераны шыбырашалы, бакыт издеп шыбырап кеттик. Бакыт издеп калбай анын изинен, булар жолугушту миллиондордун ичинен. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезип